Саламатсызбы Сыймык мырза? Саламатчылык. Тупой кыргыз көрүлөкмүн да. Баракылды. Кумтур, мөймелерге жөн эле бир стенканы сүзгөндөй эле болосуң да. Чечен десең эле жаман көрөт. Чеченден мына бир бору болсо, борун самолеттун алып кетет, кайра супержет менен. Чалы калып калса да супержет менен алып кетет. Майрамбек Талайбековдон мал деп чыкырчу. Мал дечи. Атынан чыкырчу эмес. Ушуну үзүп салбагыла. Кеспегиле. WhatsApp'tan жөнөтүптүр. Сыймык ушуну Атамбаевдин бүт косяктары, мас болуп жүргөн жана келжиреп мүнүп калгандарын ушуларды чыгарып салчы, сен Facebook'ундан көп көрөт. Саясатка жок окшойбуз, Бизде көлдө саясатчылар, депутаттар эле жок да. Чоң казат десем, маани бербейм да. Бул да бирөөнүн проектиси болсо керек деп. кымтыйып отура берсем болот эле да. Болот болчу. Бийлик токтотуп койду бизди, мындай айтканда, иш козгоп, буюрса аягында жеңишке жетебиз. Элге мисалы разыбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздердин суранычыңыздар боюнча дал ушул мейманымды бүгүн чакырдым эфирге. Буюрса жан дүйнөсүн, көңүлүн, жүрөгүндөгү түпөйүл ойлорду чогуу билебиз деген ойдомун. Саламатсызбы Сыймык мырза? Саламатчылык, саламатчылык. Жакшы турасызбы? Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Жакшы. Сизди сырттан көргөндө жанагы видеолоруңуздарды азыр эл арасына катып баягы тарап атпайбы? Чындыкты айтуу боюнча видеоңуздар, анан баары эле комментарийлерден окуп калсам, бул сизди бир псих деп атышат, наркоман деп атышат, бул эмнени чегет болду экен деп атат. Мен аябай кызыктар болот атам, кайсы түптүкүнөн жак аяктыкынан эле. Анда сиз. Эми ошондой айта беришет баары. Сиз ооба жакшынакай эле отурасыз го? Псих экен, наркоман экен, анан алкаш экен дейт. Алкашым да бар. Алкашы да барбы? Кеч калса. Алкашы да бар. Эми мындай акыйкатты, чындыкты, адилеттүүлүктү каалабаган адамдар ушинтип айта берет экен да. Мындай ушинтип эле бир болбос сөздүн баарын чыгара берет экен. Тигинден акча алып алдым, мынтип алып, тигинтип алды, анан нюрална вешенный депчи, ушундай көп сөздөр бар го. Мен деле комментарийлерден окуп атам. Эми айта берет экен, айта. Терикпейсизби? Жок. Мындай айтса айта берсин, эми ал андай эмес да. Ооба. Андай эмес да, мен Негизи ичимдикке кандай карайсыз? өзү ичпеймин. Чын элеби? Ичпейм. Я не пьющий человек. Кызык. Анда-санда ичем, болуп калат. Мисалы? Мындай бир жакшы көңүл ачылган, мындай жакшы маанай болуп калат. Не обязательно бир майрам, сайрам. Жакшы бир күндөр болуп калат, 1 жылда бир, 2 жылда бир. Ушундай вино, бир таанышым бар, самогон алып келип берет. Самогон 80 градус. Ошондон ичте метип коем. Жакшы. Сиз негизи чоң ата, чоң эненин колунда өсүптүрсүз. Негизи өзүмөн билем, улуу муундун колунан өскөндө ушундай. Балким алар бизди көбүрөөк небере деп эркелетип койгон үчүнбү, ачык айрым болуп, оюбузду кенен айтканга үйрөнүп калганбыз да. Эме дейт да Назира. Эме дейт да, эң сладкий дейт да, сын дейт да, мындай. Еще слаще внук дейт. Самый сладкий это сын дейт для отца. А внук еще слаще деп айтылат да. Мен ошол төрөлгөндө балыкчыдан төрөлгөм. Ал кезде рыбачий болчу, 77-жылы инженердин үй бүлөсүнөн, папам инженер болчу автобазада. Анан төрөлүп меткеде ошо чоң атам багып алган. Анан Жапке деген. Анан бир да жолу урушкан эмес, бир да жолу соккон эмес, бир да жолу сен деген эмес. Аябай эркелетип салыптыр да. Тентек кылып салыптыр, аябай тентек болуп өстүм да, аябай тентек менен көчөнү тажатчумун.
Балким ошол эркеликтен улам бул ичиңиздеги ар кандай ойлор болсо, эл эмне дейт деп ойлобой дароо чыгарып салганыңыз ушундан улам болсо керек, Эми Биз көнгөнбүз да ачык айтып, ээн сүйлөп. өзү адамчы. Ачык айтыш керек да, чындыкты айтыш керек да. Бул кошомат эмен да чеги бар да. Кыргызстанда кошоматтын чеги жок экен. Чеги жок кошоматтын. Баары бүт баары могу чоңдорубуз ушу кошомат менен заниматься этип келатат ушу 30 жылдан бери эле кошоматтын үстүн көртөм. Акаевди мактап, аны крышасын жылдырышты. Бакиевди мактап атып, аны өлтүрүштү. Атамбаевди мактап атып, аны түрмөгө тыгышты. Ушундай да. Бүт баары кошоматтын негизинде. Ушунун баары өлүп аткан негизи. Сиз прокуратурада иштедиңиз да, ал жакта деле сизге кошомат кылышчу эле? Жөн мен андай, мисалы мен ген прокурор же бир эме болгон жокмун да. Чоң кызматтарда иштеген жокмун да. Андай учурда болмок да. Ошончо деле ишин бүтүргүсү келгендер кошомат кылышчу да. Эми тергөөчү болгондо, мисалы Назира мындай сөз бар. Тергөөчүнүн бир көргөнүн ит көрбөйт дейт, бир көргөнүн хан көрбөйт дейт. Анан да, мындай бүтүрүп бер, мындай минтип бер деп келишчү толтура келет эми. Антип келбейт, кыргыз болсок келишет, бүтүрүп бер, муну минтип бер дегендер толтура болчу. Эми бирок мен өзүм башынан эле айтпайм, мен ток бала болуп чоңойдум. Изобилияда чоңойдум. Достатокто эмес, даже изобилияда. Анан менин мисалы чоң атам ушу УАЗиги бар эле да, служебный УАЗик. Ушу УАЗиктин астында отурчумун, кетип баратканда эле могу прокуратураны көргөзүп элем, мен ал прокуратура экенин билчү эмесмин. Ушул жерде иштейсиң, Кудай буйрса балам деп эле ушинтип батасын бере берчү да. Анан ушу чоң атам батасы кабыл болгон го, ошол прокуратурада иштеп калдым. Чоң атаңыз да кызматта беле? Өмүр бою кызматта болду. Ошол совхоз, колхоз, ага чейин опин немеси болчу. Опин чогулткан. Ошондо директор болгон, заготовктордун директору болуп. Мен туулганда ошо заготовктордун директору экен. Анан атам абдан адилеттүү, берешен, приятный киши болчу. Ошол кишинин тарбиясын алган. Ал киши эч кимден мындай кошомат айтпаган, түз жүргөн киши болчу. Ошонун гены передались да, возможно. Жакшы. Жакшы. Кичинекей кезиңиздеги тентек сыймыкты эстебейлиби? Эмне кылчу элеңер? Эмненин башынан чыкчу элеңер? Ой, эмне гана кылган жокпуз. Мисалы? Эмне гана кылган жокпуз. Абдан тентек болдум. Абдан тентек болчумун. Аягында чоң атам мен сыймык деп койгом, сени ошо сыймык деген атымды кайра алып алам, фамилиямды алып алам депчү да. Фамилиямды алып алам депчү. Анан тентек чоңойдум, кыскасы айтканда. Өз каалагандай, билгенимдей чоңойдум да. Кояй деген киши жок. Мисалы, кояй дечү эмес да чоң атам чоңойдум. Эмне кылсаң ошо кыла берчүмүн, кыскасы. А кийин каякта окудуңуз? Баканбайдан. Баканбайда окудум, Баканбай школунда окудум, Горький школунда окудум Баканбайда. Анан көбүнчөсүн Бишкекте окудум, 85-жылы келдим. Анан 94-жылы школду бүттүм. 71-чи Асанбайда, 12-чи микрорайонда школду бүттүм. Андан кийин юрфакка тапшырдык. Ал кезде юрфакка тапшырыш деле кыйын болчу мындайчы. Тентек болсоңуз жаман окуучу болушуңуз керек да? Мен эми мындай бага кызыкчу эмесмин, өзүмчө для себя билчүмүн, мисалы предметти. Анан можно деп 5 алайын деп мындай умтулчу эмесмин. Или 2 алчумун же 5 алчумун, эки эле баа болчу. Жакшы. 2 алчумун же 5 алчумун. Жашооңузда да ушундайбы? Алчу эмесмин. Алтын ортону таба албай. Же бул учундасыз, же тигил учунда. Же бар, же жок. Өзү ушундай болуш керек да. Жигит же бар, же жок болуш керек да. Анан чел кабактын ортосунда эле. Эт менен челдин ортосунда болбойбу? Жүрө бербейчи, жүрүп ушинтип эле өтүп кетпейчи.
Өзүң ойлосоң, бизде канча миллиондогон адамдар чел кабык ортосунда эле ушул жашоого эмнеге туулганын билбейт, эмнеге жашоого келгенин билбейт, эмнеге кетип баратканын билбейт. Ушул жашоодо эмнеге жашап, эмнеге келип кеткенин билбейт да көп адам. Ошол же бар же жок болуш керек. Жигит болсоң кандай деп коет? Жигит болсоң шок бол, шок болбосоң жок бол. Ушундай да. Шок болсоң жок бол дейт. Эми мен шок болгондо деле терезесин чагып аласың же дагы ушундай эле да. Терезе же машина көп сүздүм. Чоң атамдын Волгасын уурдап кетем. Кичинекеймин да, жаш балабыз да. Чоң атам 0001 деген БА деген эмеси болчу, Волгасы болчу. Ошону эле мен школда окуйм, анан гараждан түртүп чыгып эле, аны бузуп салып эле, аны ушинтип эле сүзүп салып эле, папамдын машинесин канчасын, бир 3-4 машинесин талкаладым да, кыскасы сүзүп жарабай калып. Бирок өзүм эчтек болгон жокмун, ошого Кудайга шүгүр да. Тентек болгондо көбүнчө мен спортсмен болчу, биз мушташ эле өрчүбүз. Биз короз болчумун да, мындай айтканда. Любой жакпай калса эле разбираться эле, мушташып эле ушинтип эле. Айтак 95-жылы эң биринчи бой без правилга мен чыккам. Анан Оштон. Оштон бияктан Сүйүн деген алам бар эле, атып кетишкен 97-жылы. Өзүмдай спортивный мир деп койчу, преступный для мир эмес болчу ошол. Мени Баяман акеге 95-жылы жиберип Ошко. Аякта ушу сайында деп айтылчу ал кездечи. Ал ушу сайында азыр бой без правилдан дагы жестокий болчу. Ошого чыккан биринчи жолу 95-жылы. Өзбек мастер спорта международного класса менен чыгып калып, эмаяка чыккандан кийин билдим, мастер спорта международный класс СССР экен, 71-жылкы өзбек экен да. 95-жылы ошондон нокаут болгон. Биринчи бой без правилдан. Сиз аны нокаутка жыктыңыз? Жок, ал мени. Анан? Ал экөө согуш атканда мага айтып атты да. Мен сен менен ойноп атам, жөн эле согушчу деди да. Мен сен менен ойноп атам деди да. Мен коркуп калыптыр деп уже до конца согуш атпайм. До конца согушсам аягы бир 10-15 секунд калганда нокаут болуп калган. 51 килограммда нокаут болгон. Андай 51 килограмм вообще нокаут болбойт. Сиз азыр бокс боюнча мастер спортасыз да? Спортчу юрист. Ооба. Анан? Мурун катышкан, мурун. Мурун азыр эми 97-жылы болгон да. Азыр эми андан кийин мен университетте окуп, мындай юрфакка көбүрөөк көңүл бургам да, мен спортко көңүл бурган эмесмин. Спорт менен деле кетсе болот эле мындайчы, бирок спорттун келечеги бизде слабый болуп атпайбы? Келечеги. Мисалы боксер болсоң, бандит болуп каласың. Же да рекет болуп калсаң. Ушундай болчу да ал кезде 90-жылдарда. Анан андайга меткен жокмун, окуйын деп, андан көрө окудум. Ошол. Анан юрфакка өттүңүз? 94-жылы өттүм. Юрфакка өттүм. 6 жыл окудум. Кандай окудуңуз? Тишиңиз, тилиңиз өттүбү ошол нерсеге? Бул эми юрфак деген бул математика эмес, точный наука эмес, муну деген мындай по логике вещей эле түшүнүп кетиш керек да. Муну түшүнүп кетчү бул илим да. Мисалы бул сопромат эмес, же вышмат эмес. Туурабы? Анан 4-чү, 5-чи, 6-чы курс окудум. Үйдө отуруп алып өзүм самообразованиямен заниматься эттим. Анан 2000-жылы ошо прокуратурага кирдим, түпкө бардым. Түпкө барып стажер следователь болуп бардым. Ага чейин мен юрфакта окуп жүргөндө Ленинскийде Чойбек Аралбеков деген прокурор бар эле. Мен ошондо нештатник болчумун. Помощник следователя деген удостоверением бар болчу. Ошондо эле мындай окууга түшкө чейин окуйм, түштөн кийин ошо прокуратурага барып, тергөөчүгө жардам берип эле, ошо понятой болуп, тигинтип, мынтип эле ушундай да. Күбө болуп, ушинтип баштап, анан кийин
Анан кийин жүрдүм, нештатник болуп 1-2 жыл жүрдүм. Анан кийин прокуратурага кирдим. Прокуратурада Кудайга шүгүр эң чоң школа болду. Бул эми прокуратура деген адамдын тагдырын чечкен орган да өзүчө. Бул прокуратура деген латинскийден алганда кам көрүү деп которулат. Прокуратуранын которулушу забота деп которулат. Забота о народе. А бизде кандай забота болуп атабы? Забота деп которулат өзү прокуратура. Кам көрүү, элге кам көрүү деп которулат. Анан канча жыл, 10 жылдан ашуун иштедиңиз, прокуратурада? 15 жыл болдуңуз, Анан 15 жылда эмне ийгиликтерге жетиштиңиз, эмне кылдыңыз ал жактан? Эми аяктан ийгиликке жетпейт да. Прокуратуранын ийгиликке жетиш бул адилеттүү тергеп бериш бир нерсени. Мен тергөөчү болдум да көп. Адилеттүү тергеп бериш ошол ийгилик да. Канча миллион сом, канча биз эми көбүнчө экономический должностной анан мурун убийство тергечүбүз прокуратура. Ошол адилеттүү тергеп бергенге эле аракет кылдым. Мындай бирөөнүн акчасын алып алып, бирөөнү кууратып, меткен жокмун да. Айтак бирөөнү кууратсам азыр Facebook'тан көп эле мындай айтып жүрөм, ошол жактан чыкпайт беле. Менден алып алган, менден минтип алган, менин ишимди бүтүрбөй койгон, мен бирдемемди минтпей койгон деп мындай айтат эле, эч ким айта албайт. Анткени мен тыйынга деле кызыкчу эмесмин. Тыйынга кызыккан адамдар болот, кызык мындай тыйын экинчи планда болгон адамдар болот да. Мунун баары порядочностьтан болот адамдын. Адам порядочный болот, болду. Для порядочного человека деньги не должны играть. До какой-то степени играют деньги, но андан ары ойнобойт да. А бизде деген ушул бүт эле акча ойнотпой. Мамлекетте бүт акча да. Ушул акчадан өлгөнү калган немелерибизди билбейм. Мындай ушул жумушуңуздан улам, кызматыңыздан улам мүнөзүңүздө бир катаалдык пайда болдубу? Мындай прокурорский характер болуп калат экен. Ошол. Өзүңүз кандай өзгөрдүңүз? Өзүм эле башында эле мындай кичине нахальныйраак бала болчумун. Нахальныйраак болчумун, анан бир мамам айткандай, ушу прокуратурага кирип такыр жарашты дейт да, эле. Өлгөн үстүнө көмгөн болду дейт да, мындай, в хорошем смысле. Эми прокурорский характер эмне айтпайм. Мисалы бир иш тергеп атасың, ал 50-дөбү, 60-табы. Бирок мен мындай кекетип, мокотуп тергечү эмесмин да. Мындай адамгерчиликте эми сөрөнү. Бирок бизге көп мындай жардам сурачу тергеп атканда биринчи айтчубуз мисалы 5 миллион сом мисалы айтам. Ущербкен ушуну коюп кой, ушуну төлөгүлө, анан сүйлөшөбүз дейчүбүз. Жардамдан биринчи бул тергөөчүнүн биринчи вазифасы бул ущерб төлөтүш керек да. Аны жана камап салганда, мисалы, эч эме жок да. Ал камап бир 3-4 жыл отуруп, амнистия, анан бирдеме болот, чыгып кетет аларчы. Биринчи очередь куздуруш керек да тергөөчү. Ушу көп кишини куздурду. Азыр деле куздуруп атасыз да ошондо? Азыр эми андай куздура албайсың да. Мисалы азыр тергөөчү болсом, Жумалиевди тергеп атсам, мисалы. Вообще куздуруп салмакмын. Куздурбай эле го азыр, Азыр эми жана эле да концерт кылып атышат да, ага иш козгоп коюшту, мага иш козгоп коюшту, ушундай эле да. Мага эмнеге козгойт? Мен эмне кылдым? За сказанное не осуждают дейт, за содеянное судят дейт да. За содеянное. Кыймыл аракетиңе эметиш керек, мындай. Свобода слова деген бар да, азыр мен эртең атомный бомба жазам десем эле иш козгой беришеби мага. Атомный бомба жок да менде, мисалчы. Ойлосоң, ошондой эле кеп да, мен эртең атомный бомба жазадым, эртең жардырам десем, иш козгошо менде жок да мындай. Жөн эле да ушул. Адилетсиздик бийлик болгон жерде бүт адилетсиздик, бүт акыйкатсыздык, калыстык бүт баары болбойт дейт да. Ушу адилеттүү бийлик болгондо элдин эмеси оңолот эле да.
Дагы көп кишилер барбы Стратурчу? Көп. Көппү? Көп. Бизде көп да? Көп. Мисалы, каждый солдат мечтает быть генералом, дейт да. Мисалы, генеральный прокурор болсун, көп киши кызмат. Көп кишинин уйкусунан кетмек. Көп кишинин уйкусу кетмек. Анткени генеральный прокурор это тот орган, который мындай комиссия түзбөй эле өзү эле иш козгоп коет да. Комиссия түзүп, мүнөттөй элечи. Наполеондун жакшы бир сөзү бар. Если я решаю, дейт, не хочу решать, дейт, то создаю комиссию, дейт. Ушуну айтып эле жүрөм. Бизде бүт эле комиссия түзө беришет да. Ал комиссия жогорку неште миңдеген комиссия түзүлдү, жыйынтыгы мындай 0. 0. Мындай ой келип атат да, менде балким ошо чоң жана генеральный прокурор болом деп анан ушул иштерге барып атасызбы? Көксөгөнүңүз ошол орунбу деген. Жок. Мен көксөгөнүм саякат болчу. Анан? Саякат. Эмне саясатка кирип атасыз? Саякат кылып эле жүргөм жыргап элечи. Анан? Саякат. Анан бул саясатка эмнеге кирип атабыз? Кирбесек могу бестолковый, безграмотный чиновниктер башкарып атпайбы? Жогорку кеңешти карачы. Спикердин премьер-министрге жазган катында 17 ката бар экен санадык. Билесиңер, эми интернетте деле жүрбөдү эле 17 ката, бияга кызыл, аягында кол койгон. Бул Дастан Жумабеков айтып атат. Мен билбей эле кол коюп койдум деп. Бул билбей эле кол коюп койгондой бул эмне? Айыл өкмөтпү? Бир справка берип атабы бирөөнө? Ойлосоң, может аякта атайын Тажикстанга же бир жерге согуш жарыялайбыз деп жазып койду. Ага деле кол кое береби? Көрүш керек да. Анан кат жаза алышпайт, же сүйлөй алышпайт. Депутаттын 95% балыкко. Балык. Өзүнүн эле фондторун бүтүргөнү келгендер да. 3 мүнөттө кнопка баскандарбы? Эми жана Нишанов, Нишанов иш козгош керек өзүчү. Мен дейт, мурун дейт, жарым рядты канча секундта басып салчумун дейт, жарым рядты дейт. Азыр 4-5 3-4 басам дейт. Андай кайдан андай. Анан мындай экен. Нишанов эң үстүнкү рядын басат экен. Дагы бир 3-4 дежурный мындай 3-4 рядтан алып алып, мисалы 10 эле депутат келебиз деп атпайбы? Ошолор эле басып салабыз деп атпайбы? Мындай депутаттарды эмне кереги бар? Ойлосоң? Мындай кеиштүү нерсе да. 2020-жылычы, эгерде бул шайлоодо эч өзгөрүү болбосо, анда бул өлкөдөн кетебиз деген жаштар аябай көп да. Болгондо дагы акылдуу жаштар. Билимдүү жаштар да. Билимдүү жаштар. Бул мамлекет ушул 2020-жылы канча азыр өзгөрүштөр болуп атат, коронавирус болду. Ушул 2020-жылы шайлоодочу, мисалы шайлоо болсо, азыр коронавирус менен да жылдырып кетиши мүмкүн. Ушул 2020-жылы өзгөрүү жылы да. Анткени ушунда дагы акчага сатылып, баарын сасык саясатчылардын баарын ээрчип, ошолордун немесин жүрө берсе, эч нерсе болбойт. Азыр деген эл ойгонуш керек. Эл тыйын алган, 1000 сомдон алган чепуха. Вообще 1 миллион адам келбей койт экен эмеге. 1 миллион адам шайлоого келбей койт экен. Президенттик шайлоого миллион адам келбей койт экен. Парламенттик шайлоого миллион адам келбей койт экен. Булар кайда керек адамдар да, бул государство эмне болсо ошо болсун деген сөз да. Ушу келип, хотя бы против всех шайлаш керек. Анан жанагы силердин чоң казатыңардын артында ар кандай адамдар турат, булар жөн эле пешка деген нерсени көп угам да. Кимдер турат дейт? Раимов турат дейт, мисалчы. Жана Матраимов, Раим Матраимов. Деп айтышат. Дагы айтыр баарын элечи. Билбейм, бул орустардын эмеси.
Кремльден ошолор дейт. Дагы. Деп атат. Мисалы үчүн мен айылга өткөндө бардым да. Муз ичкени барсам, аякта кемпирлер жалаң отуруп алып, ай кызым ай, жанагы Сыймык Жапыкеевден интервью ал. Ошолсон аябай үмүтүбүз чоң. Ушулар кустурса экен, кемпирлер бар деп атат да. А бирок баягы улуу мындай орто жаштагылар дейин. Орто жаштагылар алар болсо, ай болбогон кеп да ал деген жөн эле бир оюнчукта ал деген бирөөлөрдүн эмеси, Жапыкеев ал жөн эле пешкада, тияктагыларды сүйлөттүрүп атат. Ал жакшы акча алганда деген нерселерди угуп атам да. Ооба, ушундай. Эми мындай да, Назира, бул туура суроо да. Анан үмүтүбүздү жерге чапсаңар, таяк жейсиңер айтайын. Эме туура суроо да. Кимдин проекти бул жөн эле кантип чыга калды? Кухнядан отуруп эле чыга калды дегенчи. Мисалы, Раим Матраимовдун эмеси дейт, проектси. Эмнеге аны айтышат? Эмнеге ошону биринчи болуп, ошонун атын атап, эмне үчүн ошону кустуруудан баштабайсыңар? Ал Раим миллионер, миллион эмес, миллиард болуп кеттир. Ага эмнеге Жапыкеевдин тиши өтпөй атат, тили өтпөй атат? Эмнеге Раимди айтпай атасың десе, эмне силер деле өзүңөр унчукпайсыңар деп атат дейт. Ошо мен жана Алтынай Арстанбекова деген интервью алганда, ошондо жарым саат Раим жөнүндө айтып берген. Эмне кылыш керек экен? Эми какылдап какшай бергендечи. Мисалы, ага чейин деле Раимга каршы чыкпады беле. Мисалы, 17-ноябрда болгон былтырчы жана реакция Үмүт 2020 дегендер өткөрүнө баргам, митингине баргам, 2 жолу баргам. Эми Раимди мен Азаттык бүт баарын иликтеп чыкпадыбы? Азаттык, Клоп KG. Мен андан жакшы билбейм да просто. Мен ошол Раим Матраимовду ошол Азаттык кандай айтса, мисалы 700 миллион вывод болгон деп атышат, туурабы? Эң чоң күнөө койгон, 700. Ошону эле билем. Мисалы Клоп KG менен ошолор кандай айтса ошону эле билем. Андан ашыкча нерсе билбейм. Андан ашыкча нерсе билсем айтмакмын. Эми мен мындай жерлерин көп көрүп калдым. Мисалы, кээ барса жардам берет экен деген эле угам да. Айтат, Раим Матраимов менен такыр кезиккен эмесмин? Мындай монтип кол берсең кол, монтип кол алышып, же салам алейкум байке деп мындай такыр мен анын тоюна да барган эмесмин. Мисалычы. Мындай такыр эмем жок да. Эгерде мен мисалы Раимди Клоп KG Азаттыктын баары айтса, американский Азаттыкты жапсашпады керек болсочу. Бир эле сотко бергенде эле сот сразу эле бүт арестовать этип салды го. Эми мындай да. Эгерде андан жакшы билсек айтат элек. Эми целый компаниялар ушу мага кухняма көз каранды болушабы. Целый Клоп KG, Азаттык бар, анан мен кухняма муктажбы? Мен түшүнбөй атам. Мен андан жакшы билсем айтат элем. Мен просто биз иштеп атканда Раим жок эле да мындай айткандачы. Жоксо эми элдер айтып атса, значит ошондо эмеси бар. Но мисалы 700 миллион деп атышат. Эми ал бюджеттин акчасы эмес экен, ал реэкспорттун акчасы дейт. Эми бизнестин акчасы боло берет, мисалычы. Бизнестин акчасы чуркай берет. Ошон үчүн бизнес да чуркайт. Анан билбейм, Раим жөнүндө эмне деп айтайын? 800 миллион доллар алган деп чыкпаймы? 700 эмес экен депчи. Ошентип эле чыкпасам андан бөлөк чыгычу эмем жок, мындай фактым жок. Эми анын целый Азаттыктар миллион доллар, миллиард доллар которуп тур деп чыкпаймы? Анда калп болуп калат да просто. Башкаларга мындай неме болгондо мындай азууларың вырт чыгып калат экен да, башкалары коррупционерлергечи. Жин келип ачууң кайнап ушуларды чыгарыш керек деп ана. Раимга киргенде тиштериң кирип кетет. Жок, мен Раимден коркпойм. Раимден коркпойм. Просто реальный
эгерде коррупция менен күрөшүш керек болсо генеральный прокурор же хотя бы депутат болуш керек экен да. Мен ушуну түшүндүм да. Мындай айтак шыйраң чагып алышат, сөздүн ачыгын айтайын. Мисалы кетип баратканда эле арматура менен чагып кетишет. Мисал айтам да. Сизди коркуткан жок беле? Коркуткандар море. Анан Пошли вы нафиг деп атам, пошли вы подальше деп эле ошентип эле жүрөм. Коркуткандар, жалдырагандар море. Эми корксоң Токойго барбаш керек да. Кашкырдан корксоң Токойго барбаш керек деген сөздү мен районнан коркпойм. Мисалы айтайын. Бирок эми 700 миллион доллар деп айтып атат. Эми андан ашыкча мен эмне миллиард доллар алып кетип калыптыр деп калп айтып коемун. Мисалычы, ушул эле. Жана коррупционерлер, сиз айттыңыз го жана каматканда эмне депчи? Куздуруш керек. Кустуруш керек деп. Анан кустурууга мүмкүнчүлүк болобу, жетеби ошол нерсеңиз? Могу кыргыз элчи бир муштум болуп туруп берсечи, баарын все можно сделать. Мисалы, Буштун баары элде да. Элде да. Мисалы Махатма Ганди эмеде Англиядан эмени бүтүп келет. Оксфордский университетти бүтүп келет болуш керек, унуткам. Индияга келсе, Индияда элдин баары кул экен да. Бүт кул. Кул болуп калыптыр. Ага чейин Темирлан, Бабур, ушулардын кулу, андан кийин Англиянын кулу. Ушул 1 миллиард эл бир эле жылаңайлак басып жүргөн. Жылаңайлак эч нерсеси жок. Жылаңайлак, даже туфлиси жок, слансы жок. Ушу Индияны 10 айланган, элдин баарын ойготкон. Ошо элдин баары карачы кандай жакшы. Миллиард адам бир Гандини укту. Эл бирикти, Англияны кубалап чыгышты. Мына тарых, Англияны кубалап чыгышты. Кул болуп калган эл. Бир эле киши Махатма Ганди ойготту. А бизде азыр могу Махатма Ганди келсе да укпайт экен да бизде. Бизде кыргыздар ошонча бөлүнүптүр. Оштук, аркалык, анан тиги партия, бул партия, тигил, бул ууру, тиги ууру, сарбагыш бугу, анан саяк, бирдеме деп эле ушинтип эле кыргыздын башын ушундайынан эметиптир могу биримдигин. Ошон үчүн кыргыз оңолбойт. Когда Махатма Ганди айтпайм, жылаңайлак басып жүргөн бирөөнү эле уктубу? Ушинтип азыр мени деле укса, мисалы айтып атам да. Мен жаманчылык айткан жокмун элге. Мен жер саткан эмесмин. Мен ууру эмесмин. Казнадан жеген эмесмин. Мындайчы. Анан жабышкан ошол наркоман, алкаш, анан прокуратурадан 40 000 доллар алып кетип калыптыр дейт. Жөн эле эмне сүйлөп, сөз да мунун баары. Анан райондан 100 000 доллар алып алыптыр дейт анча-мынчалар. Шадиевден 60 000 эме бул ни в какие рамки не лезет да мындай. Бул деген күнөө, бул деген жөн эле жала жаап атышат, понимаешь? Эми алардын баарына жооп бергим келбейт, мындайчы. Мындай саткын журналисттер толтура экен да. Андайга эме жооп бергим келбейт. Просто мен өзүм билем, что мен өзүм таза адаммын. Мен ушунча тазалык деп эле келтам да. Прокуратурада иштегенде кантип алган жоксуз? Эмнени? Алат эми коррупция болот да. Эмнени алат? Акчаны. Взятка. Взятка. Кичине. Эч кимди. Мисалы, момчу алып кел деп эч кимди айткан жокмун да. Ушу канча иштедим? Момчу алып кел. Анан мешин бүтүрөм деп бирөөнү айткан жокмун. Ошентип айтсам, мына Facebook'та какылдап какшап элатам, мындайчы, чырылдап атам. Бирөө келип айтсын, менден момча вымогать эткен же мынткен депчи. Эми мындай да Назира, албаган жердин астында дейт. Алгам. Мисалы бир айтпайм, бир абрикос деген бир эмен тергегем да, садоводческий эменчи. Ошол 3 жылдан бери мына кашасы чыгып 3 жыл, ошону жарым жыл тергедим. Жарым жыл тергеп, ошону истинасына чейин жеткирип сотко берип, мындай кылып, мына соттун эмесин чыгарып, адилеттүү өкүм чыгарганда Буш деген аял болчу, ошо председатель. Ошол бир араба варенье, соленье, бирдеме баарын онда прокуратуранын астына сүйрөп кетти. 3 литр приправа, бияында соленье, бияында малина, абрикостон сок, бок баарын. Анан эмне болду десем,
сыймык сага менден ыраазычылык нерсе эчтеке бере албайм дейт. Ушул 3 жылдан бери ушинтип жүргөнүм дейт. Мындай адилет чечпедим, муну алып келдим сага дейт. Алып койчу дейт. Анан прокурор да көрүп калды. Ай, эмне турат бул мындай деп, ушуну алып келиптир десем, бул от души алып келди, алып кой дейт. Алып багажниге салып үйгө барып жеп койду. Ыраазычылыгын алып келди дейт. Ушундай ыраазычылыгын алып келишчү. Бир коробка коюп, козу, мисалы ушинтип эле. Андан деле андай эметкен жокмун, мисалычы. Мындай ыраазы албайм десең, тарынам, айланайын, мен ошо жарым жыл, 1 жыл чуркаганымды сен бүтүрүп бердиң, адилет чечип бердиң, могу үйүңдөн шорпо ичип, эметип койчу, чисто ыраазымын дегендер болгон. Болот андайларчы. Мындай жөн эле мындай от души кылып туруп, мыйзамдуу, адилеттүү тергеп жардам берсеңчи, бул эл всё деп эле кетип калчу эле эмес. Ушундай келе беришет, андай болот. Мисалы, бир хирург бар, менин бир досум хирург бар, жакшы операция кылып берет, мисалы. Козу бирдеме алып келе берет эми аны, мисалчы. Ушундай эле кеп да. Мүмкүн эмес да, ыраазычылыктан. Мындай жакшы операция кылып бердим деп, албайм десе таарынат. Ал хирург деле албаш керек да. Эми ала берет, мисалчы. Ушундай эле кеп бул. Анан мындай вымогать эткен ал совсем башка нерсе. Ушундай сиздин атыңыз чыгып атканда, сиз азыр тергөөгө кайра чакырып сурак алып атчабы? Ооба. Ана алардын баарын жеңем кантип көтөрөт? Мен келчегимби? Эми аларда бир эле жеңем бар да? Ооба, бир эле жеңем бар. Бир эле. Ойлондуңуз. Жок, бир эле. Ойлонуп кеттим. Жок, бир эле. Жок, ал деле аябай ыйлап, мамаша ыйлап, эмне койчу айланайын, өлтүрүп коюшат. Бар Шарма шейхиңе кетип калчу да. Шарма шейхке кетип каларым деп бирдеме болсочу, эс алганчы. Же бир Европага барып кетип калчу, же Америкага кетип калчу, бир эс алып эметип келчү, биякта жүрбөй эле койчу. Бул аждарлар менен согушпай эле койчу дегендер эми көп да. Анан эми мен чыкпасам, тигил чыкпаса, же бул чыкпаса, ушинтип эле эмнечи, элди ойготуш керек болуп атат да. Элдин аң сезимин качанга чейин ушундай бир келжирип жүрүп өткөтөбүз. Бири-бирибизди жамандап жүрүп өткөтөбүз. Бири-бирибизге суу куюп жүрүп өткөтөбүз. Той уланып жүрүп өткөтөбүзбү? Айтпайм, бул жашоодо эң эле мен жаранмын дегенде эң эле бийик турганы мекен болот. Элим, жерим болот да. Анан жерлерим аяктан өтүп, каркыра, тиңде эмнелер кетип атса, жаш болуп калдым ошо каркырадачы мен мындай. Ошон үчүн Мадумаров жаман көрөсүзбү? Эми Мадумаровду жаман көрбөйм, просто мисалы могу жерди Бакиев сатып атат мисалы, Бакиев мына берип атат. Мисалы мен такыр ишенбейм да, Казакстандан 1200 гектар алып дейт. 1200 гектар алып турубуз. 1200 гектар алып турубуз. Анан 600 эле эме берип коюп турубуз. Гектарчы. Биз. Ишенесиңби ушуга? Казакстан кандай күчтүү мамлекет? Казакстан 1200 гектар берип, биз 600 эле гектар берип турубуз. Ушуга ишенесиңби? Анан мисалы Бакиев берем деген күнү дагы Бакиев канча берем десин, мисалы Назарбаев менен сүйлөшүп алып. Эгерде экөөнүн тең жогорку кеңешичи, мисалы тиякта мажлис, биякта жогорку кеңеш, ошо экөө туура эмес чечип койсо, мисалы голосованиедачы, ратификация болбой калмак. Анан ратификацияга мисалы Мадумаров ошондо кнопканы добушунда берген, ратификационный соглашение бүт баарын ошонун баарын кол койгон да, документ токтомдун баарыначы. А ошол кезде ошо жерди сатылбайт деп Дооронбек Садырбаевдер жумуртка менен түптө таяк жеп ачкан да. Ошо Дооронбек Садырбаев каркырадан эле 20 күндөн эмерип калган. Эми мен мисалы кээде ойлойм да, биз өзүбүз ушул турмушка миңгейип кепчиген менен өзүбүз татыдык деген сыяктуу ойлойм да кээде. Кээде карапайым элдин акыйкаттыгы жоголуп кетет. Жок, карапайым элде калыстык болуш керек экен. Вот бизде калыстык качан пайда болот, ошондо гана бийлик оңолот байке. Ошо калыстыкты элди ойготуш керек болот ба? Жана Махатма Гандидей миллиард элди ойготпогондой, эми 6,5 миллион элдичи ойготуп коюш андан дагы оңой эле. Просто бизде
кыргыз кеп жебейт да. Ошо. Ар бирибиз өзүнчө кыйынбыз. Тупой кыргыз көрүлекмин да. Баракылуу. Тупоймун деген бир кыргыз көргөн эмесмин да. Таксисттин дагы таксиге отурсам, таксисттин да өзүнчө экономический планы бар. Бирөө келип тур мага, байке мени офиске, угуп койчу мени дейт. Канчадасың? 28-демин дейт. Каяктан келдиң? Москвада гастарбайтермин дейт. Эмне кылып жүрдүң сен? Стройкада иштеп жүрдүм дейт. Анан десе, мен экономический проектим бар эле, ошону угуп койчу дейт. Мен угуп коюн десем, 10 мүнөт өттү, 15 мүнөт айттым, эми каждый ушундай. Ойлосоң, Москвадан өзү строитель экен, 28 экен, экономический проектси бар экен. Эми ошону ук деп мени тажатып атты. Ойлосоң, ушундай да. Таксиге отурсаң деле кантип Кыргызстанды тоңдуктан чыгарыш керектен экономический планы болот. Таксисттики да болот, медигиндики да болот, сантехники бүт бар го. Мен акылым жок, мен билимим жок деген кыргыз көрүлекмин дечи. Билет, баарын билет. Бүт билет. Ушундай болбош керек да. Профессионалдар бар, ошолорго эметиш керек да, ишениш керек да, профессионалдар бар. Мен мисалы укук коргоо жагынан мен профессионалмын да. Мыйзамдуулукту сактоо боюнча надзор за осуществлением эмеде законности деп, надзор за точным и единообразным исполнением закона деп айтылат да, прокуратурачы. Өзү забота деп которулуп атат да. Мен ошол жагынан профессионалмын. Мисалчы, возможно. Ошо тупой кыргыз жок, кыскасы айткандачы. Кыскасын айтканда бүт умный. Неме өзүңүздү сүйлөшөлүчү, балдарыңыз, бала бакыраңыз бар да? Канча балаңыз бар? 2 балам бар. Алар канчада, канча келген? Балам 13-кө чыгат ушунда, Кудай буйруса. Улуусу. Кичүүсү? Кичүүсү 11-де. Кызым 11-де. Сайкал кызымдын аты. Баламдын аты Улукбек, аялымдын аты Эркегүл, келинчегимдин аты. Анан 15 жыл болду жашап атканыбызга. Эркегүл жеңемди эмне тамагын жакшы көрөсүз? Эркегүл бүт тамак жакшы жасайт. Үйдөбү же кесип иштейби? Жок, үйдө өзү иштейт. Кайсы кесиптесиз? Өзү да юрист. Юристтер чогулган кездерде. Эмеден, юрфактан таанышканбыз да. Жашатканыңарга демек 14 жылдай болуп калыптыр, э? Ооба, 15 жыл болду. 15 жыл болуп кетиптирби? 15 жыл болду. Анан ал дагы мен менен кошо Кумтөрдө иштешкен. Келинчегим өзү кыйын юрист, цивилистика, уголовный праваны билбейт, цивилистика боюнча. Чоң казат Кумтөрдү көтөрбөйбү? Темасын, Кумтөр темасын. Кумтөрдү эми мындай да. Айта берип мындай жөн эле Кумтөр эмелергечи жөн эле бир стенканы сүзгөндөй эле болосуң да. Кыскасы айткандачы. Деген. Эч ким алы жетпейби ага? Жетпейт ага эч ким. Жетет эгерде акыйкатты талап кылган бийлик келсе. 5 секундта бул бийлик да. Бийликтики? Лицензиясын баарын эле, разрешениясын жыл сайын беришет, ошонун баарын токтотуп койсо эле бүтт да. Мисалы, Кумтөр эле дейт. Кумтөрдү өзүбүз кыргыздар эмне этпайбыз, ошол жакта 3,5 миң кыргыз иштейт, акчасына кызыгып. Бойкот устраивать этип кет калбайбы? 3,5 миң адам. Кайдан рабочий алып келет? Акча деп коюп, 3,5 миң кыргыз ошол жакта жүрбөйбү? Акча, зарплата алат. Бул государство эмне болсо ошо болсун. Мен главное мен бир топоз уй алып алсам, машина алып алсам деген эме да. Айтат, 3,5 миң кыргыз иштеп жатат. Ошолор эле бойкот кылып иштебей койсо токтоп калат да. Тура айтамбы? 3,5 миң рабочийди кайдан алып келет? Кыргыздар өзүбүз эле зап койсок болот да мунун баарынчы. Талапта, мисалы, кыргыз түшүмөрөйгөн акыбалга эмнеге келдик? Анткени ошо элде ушак, чоңдордо кошомат. Көрө албастык, ичи тарлык деген бизде выше крыши да. Мисалы, чечен десең эле жаман көрөт. Чеченден мына бир боору болсо, боорун самолетун алып кетет, кайра супержет менен. Чалы калып калса да супержет менен алып кетет. Көрдүң да? Ооба, көрдүм. Бизде саралап 500 киши мосттун астында жатпайбы, тигил палаткаларда жатпайбы? 2 ай болду эч ким алып келбейт. Ошон болсун, бийлик болсун. Айтсаң. Анан кыргыз жакшы болобу же чечен жакшы болобу? Сиз деген жантан бери айтып атасыз го, мен Кыргызстан өнүгүшүнө үмүтүм зор, анан баары жакшы болот, карындашым деп атасыз го, таанышкандан беричи, экрандан сырткары.
Сиздин көзүңүз жетип атабы биздин өнүгүшүбүзгө? Жетип атат. Кантип жетип атат ошол? Мына азыр могу Фейсбукта эле карасаң. Быйыл бийликке мисалы үчүн силер деле быйыл азыр Жок, шайлоого Фейсбукта карасаң, азыр кандай элдер уже мындай жакшы комментарий жазып калды. Хотя бы мурун комментарий лайк баскандан коркчу. Мына кандай комментарий жазып, кандай мындай өз ачык оюн айтып калды. Бул сөз эркиндиги да айтыш керек. Бирөөнүн аброюна шек келтирбеш керек. Жеке аброюна. На личность не надо переходить, но мындай айтыш керек. Анан могу кыргыздын азыр башы бул уникальный эл. Бир бирикчи болсок, муну деген азыр зыңкытып койсо болот. Эми дагы бір суроо. Жапакеев ушундай опасный болуп калгандан бери досторуңуз, тааныштарыңыз качып баштады, туугандарыңыз? Ооба. Ооба. Бир кафеси бар, бир эмем бар. Жээним бар. Ошо мага мисалы бир тууган эле жээн. Кафеси бар. Ошо мага айтты, СМБ келди, короче, сен сыймык менен мындай турбайсыңбы деп коркутуп кеттир. Ошол айтты мага бир тууган жээним. Кафеси бар деди, Манты Асарти деген. Келбе деп эле айтты. Сыймык келбей эле койчу, мен кафемди жаап салат экенмин. Сен өзүң менен өзүң эле жүрчү эле. Экөөбүз ушу бала чактан чогуу жүргөнбүз, анан мындай эме да. Андайлар көп болуш керек. Көп да ушундай эле. Досторуңуздун баары айланып өтүп атабы? Сыймык О, келип Кененбаев Алмаз деген барбы? Первый зам руководитель аппаратачы, Кененбаев Алмаз. Ошону мындай эле, Алмаз дегенде могу чай коюп, монто турчу. Алмазды биздин арабызда, биздин досторубуздун арабызда мындай эле авторитет, мындай эле бала болчу. Тетигил Майрамбек Талайбеков деген Ысык-Көл областынын обл прокурору болчу, бывший. Ошолордун мал деп эле чакыртыш керек болсо. Клик бухасы мал болчу. Ушуну үзүп салбагыла. Үзбөгүлө ушуну. Кеспегиле. Мал дечү. Эми ошол малдарчы тиякта Сооронбай Шариповичтин башына айлантып отурушат. Мен айткан эмесмин, анын элдин баары эле билет, мисалы. Майрамбек Талайбековдон мал деп чакырчу. Мал дечү. Атынан чакырчу эмес. Мен мисалы Кененбаевдин мал дечү да эмесин, Алмаз эле деп жакшы эметчүмүн. Кийин ошолор мисалы Атамбаев деп ушинтип ушул ошо бригада Атамбаев эле дей берчү. Мен койгон калачы Атамбаевыңарды эй десем, ты чё Атамбаев деп. Атамбаев эмеден түшүп Сооронбай Шарипович келгенде ошол Кененбаев мага Атамбаевдин мас болуп жүргөн, тигиндей мындай ушундай эмелер бар экен да. Ошолорду мага WhatsApp'ты көргөзүп берем азырчы. WhatsApp'тан жөнөтүйттүр. Сыймык ушуну Атамбаевдин бүт косяктары, мас болуп жүргөн жана келжиреп мынтип калгандарын ошолорду чыгарып салчы, сен Фейсбугунан көп көрөт да депчи. Айттым, көчө эле Атамбаевтерге мондай кудай болуп калды эле. Кененбаев Алмаз, первый зам руководитель аппарата, ушинтип берет. Кийин мен мындай, кийин да чындыкты айтып атсам, биринчи блоктогон ушу болду. Бул Атамбаев менен кудайындай көрчү. Атамбаев турса эле Атамбаев дей берчү. Эми ошолор кийин Атамбаев кышаяр менен ошолор гастетпеди менчи. Ушундай да, биякта команда туура эмес да. Азыр Эме Алмаз мага таарынып, эмне мал деп атасың? Мен айткан жокмун мал деп. Майрамбек Талайбеков айтчу, мал энең дурайын дечү. Ушинтип чыкырчу. Анан дагы суроо. Сыймык байке, сиздин деле Сыймык өзү башкаларды кустурабыз деген менен өзүн деле акчалуу аябай дешет го. Негизи эле акча булагыңар каяктан келет? Мен баары эле айтып аткам, Фармамир, Шунук экен, анан тетиги ресторан жана Бермет Палас, Салтанат Палас деп элечи. Алар менин бир туугандарым. Папамдын бир туугандары, могу Фармамир эмелер. Алар өзүлөрү менен өзү. 15 жыл болду сөзбөйбүз. Сөзбөйм алар менен. Ушундай эле ушул мамиленин туура эместигинен, көз карашы туура эместигинен, энем өлгөндөн кийин эле тардык энем, чоң энем өлгөндөн кийин эле качпай калгам мен булар мененчи. Айтак, аябай эле бай кишилер мындай. Өздөрү менен өздөрү мындай көтөрүлүшкөн да. Өздөрү менен өздөрү. Сиздикичи жеке каяктан акча табасыз? Мен мисалы эмеден прокуратурадан кеткенде пустой эле кеттим да. Мындай. Мен кандай пустой?
относительно да, мындай өзүнүн мындай эмем бар эле, мисалы, анда санда мисалы машина тээп жүрүп, ошо машинамды сатып ичип мындай ошол. Мындайчы, мен тегип ошентип эле жүрөчүмүн мындай. Иштеп, мындайчы. Мындай прокуратурадан кеткенден кийин бир 3-4 ай жүргөндөн кийин менин досум бар. Жакшы досум бар, Нурдин деген. Ошол мени эмеге чакырып калды. Ошол мени эмеге чакырып калды. Күнтөргө келип, могу гражданский иштер боюнча бир эме кылып бербейсиңби депчи. Сотко катышып бербейсиңби, адвокат, юрист катары депчи. Мен деп ошол жака 3 жыл иштеп калдым. Башында $500 төлөчү айына. Макул деп кирдим. Аягында $10,000 чейин төлөп баштады. Ошол. Ошол жактан акчаңыз барбы? Түгөт салман. Азырчы мен кайсы акчага чай ичетем? Азыр ошондон болор-болбос калып калгандар бар да. Мисалы, экономика кетесиңде, манын баарын эле эметип салбайсың да, мисалычы. Бир жерде иштейсизби азыр? Кыз иштебейм эч жерде. Адвокатмын да. А сизди азыр, мисалы үчүн бийлик ишке чакырса, баарын таштап кете аласызбы? Менин эмнеге бийлик барасың айтчы? Эмнесине барасың азыр? Бул чөгүп бараткан корабльге эмнеге түшөсүң? Чөгүп баратпайбы? Чөгүп баратабы? Чөгүп баратат. Чөгүп баратат. Эмнеси чөкпөй эле? Чөгүп бараткан эме. Мага зам генеральный болосуңбу деп айтышкан ушунда. Анан, анда сиз? Ал зам генеральный эмне ал? Ден эле бирөөнүн астында эмесинде. Тешка. Дудка, да, ден эле. Анын үчүн мисалы могу бийлик деле кызык экен да. Ушу бүт эле өзүнүн куда сүйөп, бирдемелерин иштетип ушунтачпайбы. Мындай өзлөрүнө тууган туушкандарычы. Тууган туушкандары иштебейт. Бул деген мындай наоборот эмелер иштеш керек да. Не другие должны работать. Алар деген өзүн көргөзөм деп иштейт. А досторуңду алып келсең, алар эчтеке падышага өзүн көргөзөм дебейт да. Мен досумда деп коет. Досумда деп урдай беришет. Туура айтасыз, ошондочу. Мисалы үчүн сиз балыкчылыктагы, тоңдуктагы эки жерден тең менин агам экенсиз да. Мен да тоңдук балыкчыда өскөм. Анан бирок негедир бири-бирибиз менен ишибиз жок болгон да. Бүгүн мына расмий түрдө тааныштык. Анан негизи эле бизде Көлдүктөрдүн ынтымагы жок өзү эле. Мындай бул эч кимге секрет эмес. Мисалы, таласты карачы. Таластык. Кайра жакшы да, мисалы уксаңыз, мисалы үчүн биз жактан президент болуп калса, иш деле жок болот да, тууган туушканы менен. Ал жагы жакшы, ал жагы жакшы. Мисалы, Гүлдөн Юсуп Абдрахманов чыкканда, мындай айтканда, биринчи президент. Ал кезде Совнарком деп айтылчу. Ушул Юсуп Абдрахманов кандай оңдоп койду? Кыргызстан деген мамлекетти түздөп койду, печаттын негизинде, документтердин негизинде. Туура, Гөлдөн биринчи президент. Эми Гөлдүктөр мындай политикага жок да өзү. Саясатка жок окшойбуз, э? Бизде Гөлдө саясатчылар, депутаттарыбыз деле жок да. 4-5 бар. Аларды эч ким тааныбайт, короче. Эч ким тааныбайт. Гөлдүн балык депутаттары. Балык эмес. Балык эмес. Өлүп калган балык. Бестолковыйлар да. Балык хоть жесең болот да, мындай чыкат. Бестолковый депутаттар да. Бестолковый депутаттар да. Мен кухнядан отуруп ушунча айттым, трибунаны мага могу эл эметип берип койгондочу, эмне деген сөздөр кетет эле эмесиңби? Мисалы, мен көп нерсе айтчу жерде турам, мисалычы, элдин колдоосу жок. Эл колдоосу көп нерсени айтып салмак, кухня 9 чыкмак. Кухня дагы чыгабы анан? Кухня 9 чыгат деп айтпадым беле? Анан Ушул чыкмак, элдин колдоосу. Эмнеге чыкпайт анан? Элдин колдоосу керек ага. Эл колдоп атпай, колдогончу менен. Анан бул сыймыктан интервью ала кал деп кайра комментарийлерин карасаңыз, бүт барында жазылуу сыймыктан ал деген. Ошон үчүн келдим да, мен сиздин Көлдүк экениңизди түшүндө келген жокмун. Мындай эл вообще колдобойт деген жокмун. Колдоп келатат, бирок аз да бул. Аз да. Жана чоң казатты өткөндө Курмангазы Азыкбаевтан интервью алганда деген, ал деген айтпадыбы, биз деген миллион канча болдук катарыбыз деп. Эми
аз да аз. Бул деген мындай. 6 миллион болуш керекпи аз болгондо? Ленинди кандай колдоду эле билесиңби? Ленинди. Жок, бизде эмнеге эл колдой элбей атат, коркуп атат, анткени чоң казаттын артында ким турат деген суроодон коркуп атышат. Эч ким турбайт. Ушуну мына сизге айтып коеюнчу. Мына Кудай астында, Кудай астында ушу бүт элдин астында, чоң казаттын артында. Да, неужели бул эл уже 30 жылда ишенбей калыптыр да, эч кимге ишенбей калыптыр да. Айранды үйлөй ичип атабыз. Айранды үйлөй ичип калыптыр да, мен түшүнөм да. Бияктан мисалы мен эң биринчи ойлонуп отурдум, анан мо көлдүк байкелер менен баштайынчы, чогултуп деп анан Максат Мамыткановго бардым, анан Канат Хасановго бардым, ошентип атып элечи. Мындай чогулганбыз да, өзүбүз эле. Эми биз деле мындай смышленный балдарбыз да, өзүбүз менен өзүбүз эле бир проект болсок болбойбу? Обязательно Путиндин проекти болуш керекпи, же Райымдын, же президенттин. Мисалы 30 жылдан бери ошентип келатат да. Бир жеке ишенсең эле артында тигилер турат. Азыр биз элдин проектисибиз. Мына. Кудай акы элдин проектисибиз. Мына. Ошо эл жардам берсе, эл мындай өзү көтөрүп кетсе, элдин проектисибиз. Силерчи азырчы сиз мисалы үчүн элдин проектиси болсоңуз, анда тура эмес кылып атасыңар. Эл колдобосо анда кылбайбыз деп. Силер дагы кетенчиктеп атпайсыңарбы? Силер кыла бергиле, жасай бергиле, бардык нерселерге мындай көз карандысыз эле. Анда ошондо эл ишенебиз да. Мисалы үчүн мен деле чоң казат десем, маани бербейм да. Бул да бирөөнүн проектиси болсо керек деп. Мен өзүм башка бирөөнү айтпагам. Жок, андай эмес. Эч кимдин проектиси эмеспиз. Карындашым. Эч кимдин проектиси эмеспиз. Биз эл деп эле келтебиз. Силер бизге результат бергиле. Силер элдин сөзүнө, көзүнө, ар кандай нерселерге карабагыла. Жөн эле результат бергиле. Артыңардан тапыра берчи. Всё, мына азыр ошентип элечи. Биз результатты элдин талабына жараша болот да, бүт баарычы. Талабы жок эле жасагыла. Биз эл деген кимге ишенерибизди билбейбиз азыр. Всё, бизге ишенгилечи. Мисалы, мага деле эң эле бир бул элдин элдинчи мындай эмне кылчу элем да, уятына калыш мен үчүн эме да, мындайчы. Элдин астында шерменде болуш бул эң чоң эме да. Биз азыр ак дилибиз менен, чын жүрөгүбүз менен иш кылган атабыз мындайчы. Кудай буйрса, утуш элдики болуш керек да. Могу сказкада делечи, жомоктордо деле аягы барып жүрүп актар жакшылар жеңет. Добро злону жеңет го, мисалы. Ошондой бул деле бул жизнь деле сказкадай нерсе да. Канча бир кишиге жаманчылык кылсаң, ошончо жаманчылыкты алмайынча өлбөйсүң дейт да. Көрмөйүнчөчү кайра. Анан ушул жизнь деле сказкадай, Кудай буйрса, аягында жеңишке жетебиз. Элге мисалы разыбыз. Эл ойгонуп мындай мынтип келатат да, бирок сөйрөнө кайра туруп эле бул мунуку экен десе кайра ошого болуп кетип атышат да. Вот мисалы мен ушул жерде, ушул навигатордо отурсам, мага Жумалиев келди да. Айланайын, мына ушул эле стөлгө келди. Айланайын, эмне кылабыз, кандай кылабыз? Ой, токтотулачы дегенде барып, аке, барыңыз, кетиңиз. Эмне артыбыздан аңдып жүрөсүз? Деле кетирбейт. Мен деле бир мисалы бирдемесин сүйлөшүп алып кымтыйып отура берсем болот эле да. Болот болчу. А мен мына сүйрөлүп атам го азыр, мисалы МВД соттордо эле жүрөм го, мисалы туурабы? Аны деле мага мисалы көп эле нерсе айтайын дедим эле. Бийлик токтотуп койду бизди, мындай айтканда, иш козгоп. Мисалы дагы катуу чыгып, катуу минсең, мисалы камап салчудай көрүнүп атат. Мына сөздүн ачык эле айтайын. Бизде дагы эме бар да, мындайчы, мындай чувство бар да. Азыр мисалы бийлик колдосо катуу, мисалы Сооронбай Шарипович 30 олигархты уурун көрсөтөм деди эле. Бирөөнү гана көрсөткөн. Кана бирөө. Айтты эле предвыборныйда, Бабановдон баштайм сенден деди эле. Кана баштаганы. Кана. Анан азыр мисалы эле да просто падышанын сөзү өлгөндөн көрө өзү өлсүн дейт. Мисалы ушундай эмеси бар. Падыша айткан сөз бул деген Кудайдан айтылган сөздөй да. 30-ону көрсөтөм деди эле. Жазаласын, ген прокурор турат, СМБ турат, Финполиция турат, ККМ, АКС турат. Муну талкалагыла десе эле талкайт да муну. Могу коррупционерлер могу карады десе эле карайт. Жана сөз.
Сон сүйлөштүк Сыймык байке. Сизге ыраазычылыгымды билдирем. Анан бул иштин өтөсүнө чыгып, коркутса эле үйүңөрдү басып, акырын басып калбайсыңар деп ойлобойсуңар. Коркпойбуз. Коркпоңуз, Коркпойбуз. Вот что, вот духа, да, у нас есть. Коркпойбуз. Просто бирөөнүн проект экен дегендерге ишенбей келечи. Мисалы биз наоборот айтыңыз, элге айтыңыз. Мисалы бизде бирөөнүн проектиси же мисалы Райымдын анан же Кремльдики деп айтып жүрүшөт атасың, ишенбей кел андайларга. Биз Кыргыздан деле өзүбүздөн өзүбүз чыгышыбыз керек да, бир как-то. Туурабы? Чыгып мындай айтыш керек да. Ошентип эле айтып атабыз. Анан бизге да ишенбесе анда биздей башка эме уже кыймыл жок ужечи. Мындай ачык эле айткандачы. Биздей кыймыл мындай. Азыр ушу 20-жыл мындай переломный жыл да. Ушунда туура шайлоо жүргүзүп, мындайчы, туура тандоо жүргүзүш керек ушунда. Ушул жыл Бунун проектисине, тыйын проект деп жүрө берсе эчтеке болбойт. Биз туура айттыңыз. Ушул жыл бизде эң маанилүү жыл жана чечүүчү жыл. Эгер ушул жылдан дагы бир жолу мүдүрүлүп, дагы бир жолу акчага сатыла турган болсо, анда болду, анда. Момин дей берле да Кыргызстанда эчтеке жок болот. Ошон үчүн мен аябай ойлойм, ушу Кыргызстан келечеги үчүн күйөм, колуман келген жардамды кылам. Молодец, Назира. Сендей кыздар көп болсун, ушундай тың кыздар. Мисалы, сен деле билем, өзүңдү өзүң өстүрүп келаткан кызсың. Өзүңдү өзүң, мисалы, англисчеси эме эркек айтат self-made man депчи. Мисалы, кыздардыкын билбейм, кандай деп айтылат беринчи. Self-made women. Woman, да? Анан ошондой кызсың, сага да ишиңе ийгилик. Анан бизде мындай күйгөнүбүз эле акыйкаттык. Мисалы, мындай дейт да, падыша адилеттүү болсун. Органдар, мисалы, кызматкерлер акыйкат болсун дейт, эл калыс болсун дейт. Ушу үч нерсе үчөөндө болуш керек экен да. Ошондой болсо эле болот. Бул кыргыз эл уникальный эл. Мисалы, мен кыргызга сөзүмө баа берем. Мисалы, 2 революция кылып койгон эл, туурабы? Туура. Туура. Автомат менен атса, таш менен согушкан эл, туурабы? Туура. Эме күчтүү, бирок просто бунун духу түшүп калды, баарына ишенбей калды. Тиги саясатчыга ишенсе деле ал артынан кетет, буга эме ишенсе деле мынтип кетет. Ушинтип эч кимге мындай үмүт үзүлүп калды да. Ушу үмүттү үзбөгүлө, Назира, элге айткыла баарына. Эч кимдин проектиси эмеспиз. Мисалы, чынын эле айтайын. Мисалы, Райымды мен глаза не видел его. И то, что мен проектисин көргөн эмесмин. Мындай көргөн эмесмин, телевизордон да көргөн эмесмин, мындай эмеден көргөм. Телевизордон мындайчы, болду көргөн эмесмин. Интернеттен көргөм, айтап көргөн эмесмин. Рахмат сизге. Чыңден соолук, кайрат, сабыр тилейм. Урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн сиздердин дагы бир суранычыңыздарды аткардым. Алдыда да кызыктуу адамдардан ушинтип жакшы маек алып, жан дүйнөсүн ачып бере алам деген ишенимдемин. Бул менин озыйпам. Жөнөкөй адам болобу, саясатчы адам болобу, же болбосо маданияттын адамы болобу, иши кылып менин көздөгөн максатым бул ар бир адамдын жан дүйнөсүн силерге ачып берүү. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта аман туруңуздар.